Ош облусунун мугалимдеринин август кеңешмеси 7 райондун жетишкендиктеринин көргөзмөсү менен башталды. Облус башчысы алар менен таанышып, билим берүү кызматкерлеринин жетишкендиктерин көрүп чыкты. Кара Суу району ата-эне мектеп жана коомчулук аркылуу билим сапатын көтөрүү жылы деп жарыялап, анын алкагында өткөн окуу жылда район бир топ жетишкендиктер менен жыйынтыктады. Манас Тануу интеллектуалдык таймашында Мамасалы Тешебаев атындагы орто мектебинин командасы республикада 1-орунду, андан сырткары Зарбалик орто мектебинин окуучусу республикалык сүрөт сынагында 3-орунду ээледи. Ал эми Араванда окуучулар түрдүү иримдер аркылуу ийгиликтерге жетишип келет. Бүгүн алар август кеңешмеге табылгыс мурастар аталышындагы иримден жасалган буюмдарын алып келишип, алар аркылуу унутулуп бара жаткан табылгалар жана тарыхты билүүгө үлгү болоорун айтышты. Президенттин номер 1 жарлыгына ылайык улуттук нарыктарды өнүктүрүү боюнча иш алып барып жатабыз. Өзгөчө бизде калып кеткен деталдарды, мисалы илгерки тарыхый деталдарды чогултуп, аларды реконструкциялап, калдына келтирип, жана биздин келечектеги жаш муундарга үйрөтүп баруудабыз. Ардактуу педагогдор. Ош облусунун билим берүү тармагы өткөн жылы бир катар ийгиликтерге жетишти. 20 бүтүрүүчү алтын тамга артыкчылык аттестатынан татыса, бир окуучу алтын сертификатка ээ болгон. Бул жетишкендиктер бүгүн август кеңешмеде айтылып, келечек муунга тарбия берген мугалимдерге ыраазычылык билдирилди. Муну менен катар президенттин Ош облусундагы өкүлү мугалимдерди колдоо жана жаш муундарга таалим берүүдө дем күч берүү максатында турак жай куруу үчүн жер тилкесинин сертификатын 10 мугалимге тапшырды. Билим берүүнүн мыктысы Маат Касымова Айзадахан Карабековна сыйлады. Башта алиматтын кар жазганман көп болгон. 2016-жылы кар жазганмын. Бирок али өчүрүп келе элек болчу. Бирок бул жактан пешенем болуп берип калды. Мен ушуларга ыраазычылык билдирем. Биринчиден ушу директоруме, али өкмөт башчыбызга, акимдарыбызга ыраазычылык билдирем. Албетте бүгүн ушул аракетим бар. Кыргыз Республикасынын президенти Урматтуу Садыр Нуркожоевичтин койгон тапшырмасынын алкагында болуп атат. Анткени ушул жер мунапыс боюнча өзүңөр билесиңер, облусубузда чоң иштер жүрүп атат бул боюнча, буга чейинки ушул жерлерди мыйзамдаштырып берүү боюнча. Ушунун алкагында мына мугалимдерди дагы биз четке койгон жокпуз. Мугалимдерди да камтуу деген тапшырмалар болду. Ошондуктан мына бүгүн ушу август кеңешмесинде мугалимдерге дагы жер участкалар тапшырылып атат. Ошондой эле билим сапатын көтөрүп, заманбап ыкмаларда сабак берүү, олимпиадаларга мыкты даярдоо боюнча милдеттер коюлду. Ал эми Ош облусунда быйыл 45 мектептин курулушу жүрүп жатат. Жаңы окуу жылына 5 билим уясы кабылгасын ачып, келечек ээлеринин заманбап билим алуусуна шарт түзүлүүдө. Самара Асанова, Арген Садиев, ЛТР, Ош облусу.